Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Биз Баткен областына аман-эсен жетип барып, өтө сонун иштер менен жемиштүү кайтып, Кудай кааласа кайрадан аман-эсен кичи мекенибиз Жалал Абадка жетип келдик. Жалал Абадта ушул муктаждар комплексине келдик. Жумуштардын көбү жылыш, алдыга жылыш болуп тур. Азыр флаш койгон балдардагы акыркы иштерин аяктап азыр кетип атышат, бирок экинчи кабаттын айнектери дагы бар. Нелерди кылдыңар бүгүн? Ушул акыркы калган айнектерди сактап. Акыркы калган айнектерди. Дагы нелери калды? Эшиктер бар, эшиктерди сактап. Эшиктер, Азыр 3 айнектин айнеги калыптыр, 4 айнеги калыптыр, паркеттери. Бирок пластиктери салдыңар, Салдык. Экинчи этаждын качан эме кылабыз? Акалжы бүткөндө калабыз. Үстүн бүткөн да? Же кылбай коебузбу? Калабыз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, Эмил Таксырдын балдары буюрса. Рахмат. Алла разы болсун. Иштин аягына чейин чогулушабыз буюрса. Рахмат. Ишиңерге ийгиликтер болсун. Мына ушундай достор. Биз келгенге чейин сонун жагылып койсоңор го. Бул жер эмне куйдуңуз азыр? Bir stoyka kuyula turgan bu. Бул жер стойка койлобу? Ол жердеги бир стойка. Hastayani qog'oz bo'lib bor, terma qilaylik. Kerak bo'lmay qoldi. Endi birdan uzun qilib chiqaramiz. Экинчи этажга чейин. Ikkinchi etaj ustiga na'am terma qilamiz. Balkon. Mana bitti kantiniz. Mana kuydik, hozir bitdik. Жаңы эле бүттүңөрбү? Hozir jarim soat bo'ldi. Ол урматтуу достор. О, ичтерине бетон куйчуктуңузбу айткандай эле? Арматура салдыңызбы? Bir armatura salib ichiga atletib betondan to'ldirib chiqdik buni. Сонун. Мына көрүп атасыздарбы? Өзү 12ге 12, талшынасы 0,3 калың темир болчу. Бирок буга дагы күч болуш үчүн ичине бир арматура салып, анан ичине раствор менен толтуруп чыгды. Мына түйүнөн да уже агып чыгыптыр, мына көрүп атасыздар. Монолитти толугу менен коюп бүттүк дейт. Бул жагын көрөмчү. Жанагы алып келген 50.000 сомдук темирлерибизди киргизип салдыңыз ушунун ичине. Бүт барды kirgizdik. Я, арматураларды кандай кылдыңыз? Азыр мен токулганыңызды көрбөй калдым да, кече Баткенде болуп көрбөй калдым. Armaturalar двойной болду bu yerda. Balka har bir 60 santimetrni balka bilan kirib ekidan balkada. Narqa, monolitga. Balka bo'lib kirib, anan ostida tortilgan motor, yer ustiga da tortilmay bo'lib, двойной. Мындай балкалары каждый канча сантиметрден тартылып кетти? 18 santimetr bo'ldi. 18. Nimaga oldi ko'radi? 2 santimetr. 18ден катар тиздиңизби? Qatar chizdim. Бул жагынан канчадан тизилди? Bu jag'i to'g'ri 18 Бул дагы 18ден. Сеткалуу болуп калыптыр да? 18 сетка. А? Мощно болуптур. Берагында 12лик шивелер, 12 швелдер. Бул эми, Ошондой сетке двойной слой болду bu. Астыда болду. да? Эч кандай коркунуч жокпу? Жок, баалып Канчадан болсо деле басып жүрөрбү? жүрө берет. Машалла. Алла разы болсун. Урматтуу достор, мынакей азыр монолит өзү жакшы билесиздер, монолиттин жумушу негизи оор болот. Анан өтө жоопкерчиликтүү болот, себеби ушунун үстүндө экинчи кабатта жүргөн адамдарды көтөрүп туруш керек. Астына коркунуч жаралбаш керек. Кадимки эле плитанын ишин аткарды. Бирок плитадан дагы бышык болуш керек бул, Filteden pişik. Плита бышыгы. Калыңдыгын канча куйдуңуз? Kalınlığı 12 santimetre. 12 сантиметр. Мына ушундай достор, азыр ар бир стойкаларды көрүп атасыздарбы? Мына эч үн чыккан жок. Андан сырткардагы мына астына кадимгидей мына заклепка берип, мындай болттар менен катырып чыккан экен мындай. Азыр раствор менен ичине көмүлүп калыптыр. Бул эч жакка кетпейт, Yok ketmedi. Ankerine katırıp çıktı. Onları bir paduşka etmeyle kuyuyoruz saldı. Bu aslında paduşka ona çetine çet 80. Мунун астына да кол чоңдуңуз ушунда. Ha, egere 80 çukurluğu 70 santimetre bu paduşka. Nargı da uşuna. Коркунуч жок. Çok bağlı. Сонун болуп. Aynı şey kargalılar taşlar. Экинчи этажга эми кандай кылабыз? Экинчи этаж ушунун үстүнөн стойка кете берет. Şunday soygan bereriz. Oldu. Сиз бай экинчи этаждын заклепкаларын карматып кеттиңизби? Каждый ушунун үстүнө. Каждый saklasın var. Коюп кеттиңиз, машалла. Мунун астына мындай мынун астына көрдүңүздөрбү? Мына турбанын астында мына закладной турат. Так эле ушундай ар бир стойкалардын астына закладной коюлуп, Bana göster. анан onu турат мына. Ошо закладнойдагы болуттар менен карматылган. Экинчи этаждагы так ушундай үстүнө коюлат. Betonun içine koyduk уже, büttü. Dayar, Dayar. Betonun içine salıp çıktı bu şimdi. Anda Üstüne sonu. video kamerada alıp gösterdik koysun. Bunu gösterdik.
Анда сонун. Жок, көрсөтүп Эми эмне иш кылабыз? Монолит качак күтөбүз, кандай кылабыз? Эртең кандай кылабыз? Куда аласыз? Канча күндөн кийин? 2 күн. Монолитке 2 күн чыгыш керек эмес. Турбаш керек. Да. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, азыр бул бригада монолитин куюлуп бүттү. Экинчи кабат стенасын толугу менен бүттү, сейсмопоездар бүттү. Эми чатырын жабыш керек. Бирок чатырына чейин тиникеси толугу менен азыр бир спонсор даяр күтүп турат. Бирок жыгаштары даяр эмес болчу. Бирок дагы бир жакшы кабар бар. Кече Бишкектен өзү аял киши дайым бизди колдоп келет. Биздин фонддо дайым кызматын өтөп келет. Мына ошол кыз бала өзү, менден дагы кичүү. Ошол кыз бала мына ошол муктаждар комплексинин жыгачын варатасын сурап эле, варатасын бирөө алып берем деп койду. Айнегин сурап эле, айнегин дагы жасалып койду. Азыр эмнеси зарык болуп атат бедераке дегенен азыр билбейм, шартыңарга карап көрөсүңөр десем. Жыгачтарын анда кандай деди, жыгачтары алын элек, как раз тиникеси даяр. Ошол жыгачтарын анда мага эсептетип бериңизчи деп бир кыз бала азыр даяр турат, Кудай буйруса, иншалла. Мына ушундай жакшы кабар бар. Кудай кааласа, биз эми экинчи кабатына мындай стойкаларды алабыз. Кайра эле мына биринчи кабатка канча уштук кеткен болсо, экинчи кабатка да так ушунча уштук кетет. Азыр мына 1 2 3 4 5 6 7 8. Бул жагына 8. Нарда 9, 9 стойка кетет. 9 стойка алып туруп, анын үстүнө дагы бир темир швелер кетет, 12лик, Ошол швелерди алсак, анан таштамай балкалар ташталат. Тиникеси даяр. Чатыр кыршаны жапкан уста акысынын кызматы акысы дагы даяр. Эми азыр бул усталарга кече күнү 5500 сом бересебиз калган, андан сырткары монолиттен бересесин беришибиз керек. Мына ушундай жакшы кабарлар бар, достор. Андан сырткары кече көрдүңүздөр, Баткен жеринде бир сонун жаңылык менен келдик. Баткен шаарынын мэри Мамыржан агабыз, Кудай буйруса, кече кирсек эле жакшы кабыл алып, өтө жакшы кабыл алып, жумушубуздан кабары бар экен. Жөн эле морально жардам берүүдөн эле эмес, материально да колдойм деп убадасын берди. Муктаждар комплексин Баткенге баштаганга жер тилкесин бөлүп берди. Участок Баткен шаарынан жер тилкеси даяр, Кудай буйруса. Азыр биз ошонун аракетинде жүрөбүз. Кудай кааласа, Баткен жерине дагы быйыл жок дегенде муктаждар комплексинин экинчи комплексин пайдаланып куюп койсок деген аракеттебиз. Ал Мамыржан агабыз айтты, мэр, жөн эле жерди эле берип койбостон коркпой келе бер деди. Биз жардам беребиз деди. Бирок өзүңөр инициатива өзүңөрсүңөр, бирок бул жерде өкмөттө иштеген, жана башка иштеген камазистер, кыскасын айтканда биз чекетте карап турбайбыз. Ушул иштин аягына чейин жардам беребиз деген убадасын берди. Мына ушундай достор, бизде ушундай жакшы кабарлар бар. Кудай кааласа, мен ишенем, бул иштин аягына чейин биргеликте чыгабыз. Кудай кааласа, колдоп турсаңыздар, муктаждар комплексин ар областтарга салабыз. Балдар, Кудайга шүгүр, манайлары эң сонун жакшы, усталар дагы Кудай кааласа наразычылыгы жок. Анан эң башкысы усталардын кызмат акыларын берип турсак эле, тамагына, курсагына продуктасын даярдап турсак эле, жалп жок, буйруса. Мына ушундай достор, Кудай кааласа бардыгы сонун, эч кандай бир кемчилик жок. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Иш кетип аткандыгы бул эң сонун. Иш токтоп калган жок. Мына азыр монолитти 2 күн кичине кургатып туруп, анан чатырына киришебиз деп атат. Дагы да жардам берем деген инсандар болгон болсо, иши көп. Мына стойкаларын алышыбыз керек деп атам. Чатырынын тиникелери чечилген менен дагы маселелер бар. Экинчи кабаттын айнектери бар. Веранданын айнектери бар. 18 комнатанын эшиктери бар. 18 комнатанын потологу, стенасы, полу бар. Жакынкы күндөрдө мынаяктын үстүн жаап бүтөрү менен паровой отоплениени баштайбыз. Отопленияга дагы бир 200 000 сомдон ашык акча керектелет экен. Андан сырткары эсте жок, бул лестница, экинчи кабатка чыга турган лестницага эртең бүрсү күндөрдөн уже материалын алышыбыз керек. Мына ушундай иш көп. Биргеликте бул иштин аягына чыгайлы. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, колдоп турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Атабек, сиздерге да рахмат. Эгерде бизден кемчилик кеткен болсо кечирим сурайм, албетте. Сиздерге көңүл бура албай, жалпы усталарга мен бул жерде убакыт бөлүп сиздерди карай албай аткан болсом, албетте кечирим сурайм. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Элдин кызматындабыз, бир эле жерде эмеспиз. Көпчүлүк элдин кызматында жүргөнүбүз үчүн
бир жерде турган убакыт болбой атат. Туура түшүнөсүздөр э? Кажет жок, нормальный бажы. Бардыгы жакшыбы? Ал буюрса жакшы анда. Сиздерге чоң рахмат. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Мына ушул жерден тапканыңыздарга аздыр көптүр ушу эң башкысы берекесин берсин. Кудай кааласа Алланын сүйгөн жеринде кызмат кылып атасыздар. Элибиз көрүп сиздерге дуасын берип атат. Өтө ыраазы болуп атат. Мен дагы жок дегенде келбей бир кирпичти кынап кое албасам да ошол бир кирпичти, мына бир кирпичти дейт. Усталарга минтип туруп бир ыргытып, жолсом усталарга бир алып берип койгонго жарабай атам деп канча элибиз арман болуп атат да. Сиздер мисалы ушул кирпичтерди кадимгидей коюп, бул жерге канча кызмат кылып атасыздар. Алла ыраазы болсун. Алмаз, силерге дагы чоң рахмат, Алмаз. Жалпы жамаатка рахмат, Алла ыраазы болсун балдар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мына бардык балдар азыр иштерин өтө жасап атышат. Мен иштерине жолтоо болуп аткандырмын. Урматтуу мекендештер, кирпич боюнча айтып кеттим. Бир кыскача бир болгон нерсени айтып берип кетейинчи. Урматтуу мекендештер, убагында бир ушул колунда бар ким экени мен билбейм, бир сахаба бир жерге Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бир мечит салат экен да. Чоң мечит салат экен. Бирок ал киши айтат экен, усталарга дайындайт экен. Эч ким келген инсандардын жардамын, эч кимдин жардамын алба дейт экен. Мен бул жумушту аягына чейин өзүм бүтүрүшүм керек. Кудай кааласа мен ушул жерден бир эсепсиз ажыр сооптурга ээ болушум керек дейт экен да. Анан бир күнү бир кемпирене жолдо өтүп кетип баратып, бир кирпич таап алат экен. Таап-таза кылып, жууп, сонун кылып, анан баягы жерге барып отуруп, усталардан суранат экен. Ой, балдарым, мына кирпичти ушул салынып аткан мечитке бир чекесине кынап коюп койгулачы дейт экен да. Анан эми баягы усталар жанагы айткан сөздү эске алат экен дагы, бир кирпичим жолмок эле деп. Боптур эне, боптур десе, болбойт. Балдар мен карап турайынчы ушул жерде. Мен көзүмчө ушул кирпичти кынап койгулачы дейт экен да, уруп койгулачы дейт экен. Анан макуланды эне деп туруп, ошол кирпичти дуалга кошуп кынап кетет экен. Күндөр өтөт. Бул жашоодон да бардыгыбыз кетебиз. Мына ошол сахаба ошол кылган иши менен акыреттик жашоого бейишке кирип баратса, жанагы кемпирене бейиште турат экен да. Анан сураштырса, баягыны сураштырып эме кылса, жанагы эне бир кошкон кирпичи менен бейиштен орун алат экен да. Жанагы сахаба бир чоң килтеген мечит салып, канча соопко эгедер болгон болсо, жанагы кемпиренебиз ошол жерге салган бир эле кирпичи менен экөөнүн сообу бирдей кабыл алып, экөөнү бирдей бейишке кабыл алат экен да. Караңызчы. Уккансызбы? Мына ушундай бул болгон нерсе экен. Болгон экен, мен аалымдардан угуп, мен азыр сиздерге мындай кыраатын келтирип айта албадым. Эң башкысы ниетке жараша экен да, Атабек, туурабы? Бул жерде бир кирпич, 1000 кирпич эмес кеп. Мен дайым айтам го, бир эле кирпичтен салым кошуп калгыла. Мына бир кирпичтин баасы болгону 5 эле сом, 5 сом. 5 сом чөнтөктөн деле түшүп калат, же бир үчтүк сигарет келет, же бир пачка шиширеңке келет. Башка эмне келмек эле. Чөнтөктөн деле түшүп калат. А бирок сиздердин бир салган кирпичиңиздер буйруса акыреттик жашоодо бир эсептеше турган, соодалаша турган соопторго эгедер болосуздар да. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биз укканыбызды, билгенибизди айтып атабыз. Бул баягындай болгон нерсе экен. Эң башкысы ниетке жараша. Айтып атпаймынбы? 84 000, 85 000 биздин 100 000ге жакын катталуучулар бар экен. Ар бир инсан, көрүп аткан инсан эле бир кирпичтен салып турсачы, могул жерге канча миң кирпич кетти экен? Биринчи этажга 60-70 кетсе, экинчи этажга бир 25, 90 миңден ашык кирпич кетиптир да. Биздин катталуучулар эле бир кирпичтен берип койсочу, Баткенге башталуучу муктаждар комплексин дагы бүтүрүп коет экенбиз да, стенасын. Жөн мындай эле нерсе да. Мына ушундай достор, ошондуктан эң башкысы ниетти бекем кылайлы. Жакшы ниет кылган болсок, ушундай жакшы иштерге себепкер болорбуз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биз кайрадан Жалал Абад жериндебиз. Кудай кааласа Баткенге кайрада жакында дагы да ушул комплексти башташ үчүн иштер менен барабыз. Ошко дагы жанагы Руслан, Орус улутундагы Русландын үйүнө жарым кирпич уже түшүп, ал жерде жакында башталат. Фундаменттин жакшы катышын күтүп атабыз. Иштер Кудайга шүгүр кетип баратат. Жаман эмес, жакшы. Сиздерге да рахмат, Алла разы болсун. Убактыңызды кармап койдум, Мына ушундай достор. Рахмат барыңыздар кандай эмесе. Калган наркы жактын дагы бир
иштерин көрөдөн. Урматтуу мекендештер, кече бизге атын айтпайлы коюн, атым айтпай деп аябай дайындап кеткен эле. Ошол жогорку кеңеште Ак үйдө кызмат кылган өзүбүздүн бир агабыз бар. Мына ушул агабыз кече биз өзүбүз жокто балдарга аманатын таштап кеткен экен. Бул жагын оштуруп алып коебуз. Кече келип кетти да. Кече абеттерде келген экен. Ошо агабыз атым айтпай эле кой деп кетти, ошо медерге берип коюшту кошумчам деп. Мына келмеди. Бул жерде машалла Алла разы болсун. $100 аманат экен. Мынакей Кудай кааласа ошол негизи алагабыз мен билем Кыргызстан элине Сузактан болот, Сузак жерине канчалаган кызматы тийип жүрөт, көрүп жүрөбүз. Бир топ кызматтар тийип жүрөт. Мен дагы кече агабызга жакшы ниет менен дуабызды бергенбиз. Кудай кааласа сиздин артыңыздан ошол Ак үйдө жогорку кеңеште иштеген агаларыбыз артыңыздан сизден үлгү алып келип, мына ушул жерлерге кол кабыш кылганды Алла Таала насип эткен болсун деп ушундай бир жакшы ниет кылганбыз. Рахмат ага, Алла разы болсун. Сизден берген $100 аманатыңызды Кудай кааласа алдык. Кудай кааласа эртең как раз ушул жердеги айтып аткан темирлерине, анан экинчи этажга чыга турган лестницаларына иштетебиз буюрса. Рахмат. Анан жана башка жалпы жардам берип аткан 1 сомдоп, 2 сомдоп, 100 сомдоп салып аткан аманатыңыздарга мына ушул иштер жүрүп атат. Кудай буюрса аманатыңыздарга эч кандай кыянаттык болгон жок, болбогондугу үчүн иштер жүрүп атат. Алмаз боюнча дагы бир кыскача дагы бир иш боюнча өзүңдү айтып кетсең, Атабек азыр өзүнүн ишин айтып кетти. Силерде азыр эмне иштер калды, эмне иштер болду? Биз эми азыр ичиндеги затиркалар бүттү, комнаталардын баардыгы откослор чыгарып, баарын бүтүрдүк. Эми Кудай кааласа стачкасына киришебиз. Ошо экинчи этаждын крышасы жабылса, экинчи этаждын шоуап баштайбыз да. Сантехник иштерин дагы. Сантехника иштерибиз бар эми. Стачкадан мурун бирок. Анан могу ички отделкалардагы кылып берем деген ниет барбы? Кудай кааласа. Асылбек таксырдыкындай кылып бүтүрүп бересиңби? Кудай кааласа. Мына ушундай достор, туугандар, бул Алмаз менин ушул 11 жыл чогуу окуган досум. Мына Кудай кааласа биргеликте ар кемебиз, ар тараптуу ушу элге кызматыбызды аябай аракет кылып атабыз. Кудай кааласа Алмаз сага да рахмат. Дагы да көптөгөн элибизге жардамың тийген Алла Таала насип эткен болсун. Азыр ушу Баткендеги муктаждар комплекс боюнча да Алмаз менен кичине кеңешип эме кылып аттым элем. Бул баланын негизи колунан бардык жумуш келет. Чындыгында көргөнүн жасай турган бала эр жигитке 70 өнөр аздык кылат болсо, Алмазга бир 100дөн ашык өнөрдө аздык кылса керек. Кудай кааласа бул балага дагы мен бир кыскача реклама алып кетейин. Эгерде иш болгон болсо, байланышсаңыздар болот, бирок бош эмес. Эми жылдарга жазылып коюңуздар. Бул баланын колунан үйүңүздөрдү жасатып алсаңыздар ушунчалык берекелүү болот. Мына мен жалпы досторум ушундай мына Асылбек таксырдын үйүн бүтүрүп берди. Былтыры Ачыдагы Гүлбарчын деген эжекебиздин үйүн бүтүрүп берди. Ачыдагы Кашкатеректеги атасыз калган бала 5 наристенин үйүн анча бүтпөгөн жерлерин бүтүрүп берген. Ушундай көп үйлөргө кол кабыш кылып жардамын берип келатышат. Биргеликте ушу эл үчүн кызматтабыз. Сиздерге чоң рахмат Алмаз, жалпы жааматка, досторго Алла разы болсун, тапканыңарга Кудайым берекесин берсин. Анан балдар эч кимисе жалп, наразычылык жокпу? Жок, кемчилдик жокпу? Силерге убакыт бөлө албай, баягындай эме кылып атабыз. Кандай болуп атат? Тамак ашыңар кантип атат? Материалдар кантип атат? Негизи эле жумуштар кандай болуп атат? Жалп жокпу? Балдардан. Жок, тамак аш деп атабыз. Жакшы баары. Мына ушундай достор, туугандар, Кудай кааласа ишти колдон келиши аракет кылабыз. Эң башкысы ушу усталардын эле карды ток, курсагы ток, көңүлү бүтүн болгон болсо, бул иштер сонун биз ойлогондой болуп кете берет. Уста көрдү кылып келе турган инсандар болгон болсо, биздин эшик ачык. Буга чейин да канчалаган мөртуандарыбыз келип кетти. Чындыгында 15-14 2 бригада устаны баягындай эптеш кыйыныраак экен чындыгында. Ошентсе дагы аракеттебиз. Бир четинен материалын заготовкаласын, задержка кылбастан, бир четинен продуктасын негизи эле мына ушул иштерине баягындай колдон келишчи аракеттебиз. Алмаз сага рахмат. Алла разы болсун. Тынч бол. Сиздин берген аманатыңыз Кудай буйрса мынакей колуңузга келип түштү. Эсине Кудай буйрса дарегине жетти. Рахмат. Алмаз дагы ошол атайын берип коюнчу мындай айтканда ушундай бир
жоопкерчиликтүү ишти жоопкерчиликтүү аткарып коеюн деп эфир алдында берип атат. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, жакшылыктарда көрүшкөнчө, Кудай кааласа эртең күрсүгүндөн баштап уже 2 кабаттын чатырына киришебиз. Стяжкаларга алмаздар киришебиз деп атат. Уже иштер күндөн күнгө алдыга да жылып атат, күндөн күнгө кызып атат. Ушул темпте кетели, Кудай кааласа материалдар токтоп калбасын. Эң башкысы Кудай кааласа Алла Таала кургалтырбайт, жардамын берет иншалла. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум.